Апта ичиндеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык теле студиясы. Студияда мен Асылзат Эргешова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Стол тенниси боюнча биринчи лиганын клубтар аралык мелдеши өткөрүлдү. Студенттер ортосундагы достук мамилени чыңдоо максатында парламенттик дебат уюштурулду. Кыргызстандын экономикасын кантип өнүктүрүү керек аталышындагы сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды. 14 жаштан 28 жашка чейинки кыздар спорттун волейбол түрү боюнча күч сынашты. Кыргыз мамлекетинин туусунун күнү белгиленди. Университеттин мектеп-лицей империясы аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Теннис спорт оюну. Бул оюн топту ракетка менен атайын тартылган тордон ашыра уруп жана тосуп ойнолот. Азыркы мезгилде бул спорттун эки түрү белгилүү. Чоң теннис жана стол үстүндөгү теннис. Чоң теннис оюну атайын кортто, ал эми стол үстүндөгү теннис кичинекей шарик тобу колдонулуп, ракетканын жардамы менен атайын столдо ойнолот. Ош технологиялык университетинде стол тенниси боюнча биринчи лиганын клубтар аралык мелдеши өткөрүлүп, мелдешке түштүк аймагынын эң мыкты аталган Ош технологиялык университетинин Розалина командасы, шаардагы башка теннис клубтарынан ардагерлер Виктория Орозбеков, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана командалары катышышты. Мелдештин жүрүшү 3 турду камтып, жыйынтыгында биринчи орунду Розалина, экинчи орунду ардагерлер, ал эми үчүнчү орунду Виктория командалары камсыз кылышып, баалуу белектерге ээ болушту. Мелдештин экинчи күнүндө оюнга Өзбекстан Республикасынын эки курама командасы, Ош шаарынын жана Баткен облусунун мыкты командалары катышышты. Мелдеш өтө жогорку деңгээлде өтүп, жыйынтыгында биринчи орунду Андижан командасы, экинчи орунду Андижан Давлят командасы, ал эми үчүнчү орунду Ош шаарынын фаворит командалары камсыз кылышты. Жеңүүчүлөргө жана мыкты оюнчуларга баалуу белектер жана дипломдор тапшырылды. Ош технологиялык университетинин студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан студенттердин конституциялык, академиялык укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышын камсыз кылуу, студенттердин ораторлук сөз чеберчилигин өстүрүү, сапаттуу билим алууга багыттоо, парламенттик дебатта ойноого үйрөтүү жана студенттердин ортосундагы достук мамилени чыңдоо максатында уюштурулган парламенттик дебат турнири болуп өттү. Аталган иш-чарага жалпысынан 16 команда катышып, 3 команда жеңишке жетишти. Ош технологиялык университетинин ар кайсы багыттарда билим алып жатышкан студенттердин ортосунда парламенттик дебат уюштурулуп, бул иш-чарага өздөрүн мыкты деп эсептеген бардык катышууну каалаган студенттер катышышты. Өлкөнүн келечегин түзө турган жаштар арасында акылы терең, билим алууну негизги максат кылып, ошол билими аркылуу коомго татыктуу инсан катары калыптанууга умтулган улан кыздарыбыз аз эмес. Алар өздөрүнүн убактыларын көбүнчө изденүүгө, окууга, бир нерсени үйрөнүүгө арнашат. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан студенттер дагы интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, ал аркылуу ийгиликке жетишүү максатында ар дайым ар кандай мелдештерди уюштуруп катышып келишет. Бүгүн дебат боюнча турнир уюштурдук. Турнир аябай кызыктуу болду. Жалпысынан 16 команда катышып, жалпы катышуучулардын саны 32 болду. Командада 3 номинация болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды татыктуу инсандар алды. Дебаттан уюштуруунун максаты биринчи кезекте университеттеги ораторсуу өнөрүн өстүрүү жана ошондой эле ар бир студенттин өзүнүн бир позициясын билдирүү болуп саналат. Менимче бардык катышуучулар өздөрүнө ошол нерсени сиңирип ала алышты. Студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан уюштурулган бул интеллектуалдык оюнга окуу жайдын бардык адистиктеринин командалары мыкты даярдык менен келишти. Оюндун шартына ылайык суроолор ар тараптуу болуп, көбүнчө кырдаалдан чыгуучу жана логикалык суроолорго басым жасалды. Сынак студенттердин жан дүйнөсүн кеңейтүү, интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү жана логикалык ой жүгүртүүсүн, тапкычтыгын, окуу жайга болгон кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулган. Ректордук дебат боюнча ректордун кубогу болду. Ошол кубоктун ээси аталдык. Бул мен үчүн өтө бир чоң жетишкендик. Бул нерсени мен көптөн бери күтүп жүргөн болчумун. Бүгүн ошол кубокко ээ болдум. Оюндун жыйынтыгында биринчи орунду Тайфун командасы, Жумабаев Адилет жана Нурмбетова Элзат, экинчи орунду Багыт командасы, Мамасалы уулу Нурмухаммед жана Топчубаев Максатали жана үчүнчү орунду Система командасы, Кубануч уулу Сыймык жана Нурбек уулу Таласбек камсыз кылышып, уюштуруу тобу тарабынан кубок, диплом жана баалуу белектер менен сыйланышты.
ойынчу менен ат салыштык. Албетте биз абдан сүйүнүп турабыз, себеби финалда баягы какшалып, пышып алган гранд командалар менен ойнодук. Финалда эч качан өкүнбөйбүз, 3-орунду алдык деп. Себеби биздин жеңишибиз ушул жерде туруп, Ош технологиялык университетинин студенттери менен таанышып, баарлашып, ошол биздин жеңишибиз эмеспи? Албетте ушул эң чоң байлыгыбыз жана жеңишибиз. Студенттик күнөрүн абдан сонун. Менин фамилия атым Нурбек уулу Таласбек, экономика жана башкаруу факультетинин 2-курсунун студентимин. Бүгүн ректордук кубокто досум, лидерим Сыймык досум экөөбүз 3-орунду ээледик. Аябай ыраазыбыз, бардык уюштургандарга, катышуучуларга бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу, мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Алардын жакшы билим алуусуна, мыкты адис болуусуна шарттар түзүлгөндө гана биз кыргыз элинин жаркын келечегин камсыздай алган болобуз. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык жарыяланган 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы тарабынан 9-10-11 класстардын окуучуларынын арасында Кыргызстандын экономикасын кантип өнүктүрүү керек аталышындагы сынак болуп өттү. Бул сынакка жалпысынан 50 окуучудан аталган тема боюнча баяндама, билбаян, эссе, презентация түшүп, жыйынтыгында жеңүүчүлөр уюштуруучулар тарабынан акчалай жана баалуу белектер менен сыйланышты. Университеттин диплому, биринчи даражадагы диплом, Тынчтык кызы Изабелла 3000 сом акчалай сыйлык. Экинчи даражадагы диплом, Ражапова Мейримгүл 2000 сом акчалай сыйлык. Үчүнчү даражадагы диплом, Саттаров Акниет 1000 сом акчалай сыйлык. Университеттин ардак грамотасы, Бабаева Рана баалуу сыйлык, Боронова Тойчубек баалуу сыйлык. Токтогулова Нурик баалуу сыйлык. Экономика жана башкаруу факультетинин ардак грамотасы, Рашидбек кызы Жибек баалуу сыйлык. Мукумова Гүлбарак баалуу сыйлык. Темурбаева Жылдыз баалуу сыйлык. Калган эссенин катышуучуларына сертификаттар берилди. Ош технологиялык университетинде Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети тарабынан түзүлгөн кыздар кеңеши жана Ош технологиялык университетинин жаштар комитетинин кыздар кеңеши тарабынан кыздардын ынтымагын бекемдөө, биримдикте бири-бирин колдоосун арттыруу, өз ара түшүнүүсүн жогорулатуу жана спортко болгон кызыгуусун арттыруу, жаштарды сергек жашоого үндөө максатында кыздар арасында 14 жаштан 28 жашка чейинки спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мелдешке жалпысынан 23 команда катышып, жеңүүчүлөр аныкталды. Спорт ар кандай дене тарбиялык өнүгүүлөр боюнча окум ашыгууну жана мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы. Адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Дене тарбиянын негизги бөлүгү спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин университетте 14 жаштан 28 жашка чейинки кыздар арасында спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Спорттук иш-чара болуп жатат, волейбол оюну. Бул оюнга 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар катышып жатат. Негизи эле бул иш-чарабыздын максаты кыздардын ден соолугуна кам көрүү жана ошондой эле кыздарды ар тараптан колдоо болуп эсептелет. Бүгүнкү оюнда ошо биринчи орунга акчалай сыйлык негизги демөөрчүлөрүбүз бар, салондордон жана ошондой эле өздөрү дагы ар тараптан демөөрчү болуп берейин деген үлгүлүү айымдар бар. Ошол үлгүлүү айымдарга дагы ыраазычылык билдирип кетем. Иш-чара жогорку деңгээлде жакшы өткөрүлүп жатат. Спорт мелдешүү, жеңүү, эң жогорку спорттук жетишкендиктер, рекордторго жетишүү максатын көздөйт жана ар кишинин ар тараптан өнүгүүсүн, ден соолукту чыңдоону камсыз кылат жана өзүнүн массалуулугу менен мүнөздөлөт. Спорттук мелдештерге жана машыгууларга катышуу ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Ошондой эле чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин окуу жайдагы өткөрүлгөн спорттук иш-чаранын жыйынтыгында 3-орунду Көкбел 2 курама командасы, 2-орунду Борбор курулуш курама командасы, ал эми 1-орунду Ош Татка курама командасы камсыз кылышты. Жеңүүчүлөр, уюштуруучулар жана демөөрчүлөр тарабынан даярдалган кубок, диплом, акчалай жана баалуу белектерге ээ болушту. 3 март Кыргыз мамлекетинин кырмызы кызыл туусунун күнү. Бул 1991 жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон тарыхый учурда болгон. Эгемен мамлекеттин өз алдынчалыгын далилдеген негизги белгилер: мамлекеттик туу, герб жана гимн. Алгач туу жөнүндө түшүнүк берсек,
Тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамат Кененсариев байыркы замандардан, айрыкча орто кылымдардан бери кыргыздар кызыл түстөгү тууну байракты колдонуп келишкен. Ош технологиялык университетинде окуу жайдын студенттери жана жалпы мугалимдери катышкан чоң салтанат өттү. 3 март Кыргыз мамлекетинин кырмызы кызыл туусунун күнү белгиленип, алгач гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын жана Ош технологиялык университетинин жиреги көтөрүлдү. Университеттин ректору профессор Абдыкадыр Абидов окуу жайдын жалпы эмгек жамаатын студенттерин бүгүнкү мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Аялдардын эл аралык күнү бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө белгиленген майрам. Майрамды белгилөө алгач аялдардын укуктары үчүн күрөшүүдөн башталган. Учурда 8 март дүйнөлүк коомчулукта аял затынын жаз майрамы катары кабыл алынып белгиленип келет. Алгач 8 мартта аялдардын эл аралык күнү деп жарыялоо сунушун 1910-жылы социалист аялдардын Копенгаген шаарында өткөн жыйынында Германиядагы коммунисттик партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Клара Цеткин көтөрүп чыккан. Совет өкмөтүндө курулган 1-жылдардан тарта эле 8 март аялдар күнү катары белгиленип баштаган. Айымдардын эл аралык майрамына карата Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейинде кыздар ортосунда Оштунун мектеп-лицей периси 2020 кароо сынагы болуп өттү. Аталган иш-чара окуучулардын интеллектуалдык жана маданий деңгээлин жогорулатуу, жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу, эстетикалык табийтин арттыруу, кыздардын ынтымагын бекемдөө, биримдикте бири-бирин колдоосун арттыруу, өз ара түшүнүүсүн жогорулатуу максатында уюштурулду. Сынакка мектеп-лицейдин мыкты деп тандалып алынган кыздары катышышты. Жыйынтыгында Анарбаева Санира Бегим Оштунун мектеп-лицей периси аталды. 1-орунду Эшбаева Элгиза, 2-орунду Хакимжанова Нагима, ал эми 3-орунду Мажитова Акмарал камсыз кылды. Бүгүнкү ыр бий менен коштолгон сынакта кыздар өз өнөрлөрүн көрсөтүп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Сиздер менен жаштык теле студиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар. Дорогие друзья, добро пожаловать в университет Ошто. Ассаламу алейкум айзлар, биздин Ош технологиялык университетибизге хуш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Ош технологиялык университетинин технология жана жаратылышты пайдалануу факультетине кош келиңиздер. Салам достор, биз азыр айыл чарба азык түлүктөрүн кайра иштетүү кафедрасы менен жакындан таанышмакчыбыз. Анда эмесе биздин кафедра менен таанышууга кеттик. Биздин тамак аш өндүрүшүнүн технологиялары жана аналитикалык химия лабораториясы. Готовые хлебобулочные изделия мы определяем их кислотность методом цитрования. Учурда биз кургатылган нан азыктарын физика-химиялык анализ жасап жаткан учурубуз. Азыр мен даяр макрон азыктарын кургатуу жолу менен нымдуулугун аныктап жатам. Заманбап аппараттын жардамы менен биз азыктардын нымдуулугун аныктаган учурубуз. Азыркы учурда мен нандын нымдуулугун аныктап болду. Ар түрдүү соруктогу ундардын клейковинасын жуу жолу менен аныктап жатабыз. Бул аппарат менен биз азыр ар кандай даяр продукциянын составындагы суунун активдүүлүгүн текшеребиз. Продукциянын составындагы суунун активдүүлүгүн текшерип баштады. Биздин продукциябыздын активдүүлүгү, суунун составындагы активдүүлүгү канчалык көп болгон болсо, ал продукцияны узакка сактоого мүмкүн эмес болот. Биз бул жерде жаңы заманбап микроскоптун жардамы менен өсүмдүктүн клеткаларын изилдеп жатабыз.
сырдык лаборатория бул жакта биз негизинен даяр болгон тамак аш азыктарына органолептикалык анализ жүргүзөбүз. Бул жер айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы кафедрасынын окуу өндүрүштүк борбору. Борбор заманбап жабдуулар менен жабдыкталган. Студенттер окуу өндүрүштүк практикасын ушул жерде өткөрүшөт. Айыл чарба азыктарын кайрадан иштетүүнүн технологиясы кафедрасына куш келиңиздер. Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжи 2004-жылы университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими жана ректордун буйругу менен орто кесиптик билим берүү программасынын негизинде адистерди даярдоо максатында ачылган. Технологиялык колледж Ош технологиялык университетинин структуралык бөлүгү болуп эсептелип, 25 адистик боюнча орто билимдүү кадрларды даярдайт. Колледждин бүгүнкү күндөгү аракети заман талабындагы ишмердүүлүк болуп эсептелет. Анткени ааламдашуу алкагындагы бара жаткан дүйнө коомчулугу үчүн, анын ичинде биздин мамлекет үчүн орто билимдүү адистер учурдун эң талап кылынган адистери болуп саналат. Миграция бардык мамлекеттерде күч алып жаткан учурда белгилүү бир кесиптин ээси болуп, ошол кесип аркылуу эмгек жолдорун улантуу бардык мамлекеттердин жарандарына ыңгайлуу болуп эсептелет. Бул максатта технологиялык колледж 15 жылдан бери өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшкө бир нече миңдеген орто билимдүү сапаттуу адистерди даярдап берди. Бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде өз адистиктери боюнча эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып жатышат. Технологиялык колледжде студенттерге заманбап билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бардык адистиктер үчүн окуу китептери менен камсыз болгон китепкана, электрондук китепкана, бүткүл дүйнөлүк интернет дүйнөнө туташтырылган компьютердик зал, студенттик ашкана, эс алуу аянтчасы жана алардын маданий эс алуусуна шарт түзүп берген спорттук аянтча, теннис залы, актылар залы пайдаланылат. Студенттерге жалпысынан 140 жогорку тажрыйбалуу окутуучулар, 12 илимдин кандидаттары сабак берет. Окууда жана колледждин коомдук иштеринде активдүүлүгүн көрсөткөн студенттерге окуу төлөмү боюнча жеңилдиктер каралып, жетекчилик тарабынан колдоого алынган. Технологиялык колледжде билим алып жатышкан студенттердин арасынан областтык, шаардык жана республикалык, эл аралык спорттук мелдештерде байгелүү орундарды камсыз кылып, окуу жайдын жана мамлекеттин атын алыска тааныткан жаштарыбыз аз эмес. Аларга жетекчилик тарабынан окуу төлөмүнүн 100% бошотуу жеңилдиги каралган. Ошондой эле республикалык жаштардын тамашоо лигасынын оюнчулары дагы бул колледжде билим алышат. Колледжде окуу мөөнөтү бардык адистиктер үчүн жалпы орто билим берүүнүн 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, архитектура адистиги 2 жыл 6 ай, сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай, негизги жалпы билим берүүнүн 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай, архитектура адистиги 3 жыл 6 ай. Урматтуу абитуриент, келечек сенин колуңда.